Мамлекеттин фондундагы айыл чарба жерлеринин 25% айыл чарба министрлигине өткөрүлгөн. Буга чейин бул жерлер дыйкандарга ижарага берилип келген. Эми министрлер кабинетинин 309-токтомунун негизинде бул жерлердин 50% райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын көзөмөлүнө алынат. Аталган жерлер айыл чарба кооперативдерине үйрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү багытында дыйкандарга ижарага берилет. Бизге өткөн жерлердин 50% 1256 гектар жер өттү бүгүнкү күндө. Ижара келишими бүткөн 497 гектар жер бар. Ошону бүгүнкү күндө конкурска коюп атабыз. Биринчи мөөнөтү 5 жылга берилет жерлер. Ошо келишимдин шарттарын бузбай аткарган, айыл чарба жерлерин жакшы пайдаланган, жерлерди которуштуруу айдап, бардык шартты аткарган кишиге кийин 15 жылга узартылып берилет. Мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу талабы коюлууда. Ал жер аянттары сапаттуу үрөн өндүрүүгө, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, дан эгиндерин өстүрүүгө, жердин малдын асылдуулугун арттырууга кызмат кылуусу керек. Андыктан бул жерлерди ижарага алган дыйкандар жоодогу талаптарга жооп бериши шарт. Жерди жакшыртууга шарт түзөт. Себеби биз ушу жерди берип атканда келишимде жердин 1/3 буğday, дан эгиндерин айдоого милдеттендиребиз. Ал эми жердин жарымысын көп жылдык чөптөрдү айдоого милдеттендиребиз. Калган жерди дыйкан өзүнүн каалаган өсүмдүктөрүн эгет. Жыйында ошондой эле жер мунапысын жүргүзүү тартиби каралды. Маалыматка ылайык бүгүнкү күндө өлкө аймагы боюнча 30 000 гектар, ал эми Талас облусу боюнча 336 гектар жерге мыйзамсыз турак жайлар курулуп калган. Буга байланыштуу жерлерди трансформациялоо маселеси көтөрүлгөн. Салынган турак жайлар мыйзамдаштырылышы шарт. Ал үчүн жарандар жашаган жери боюнча айыл өкмөтүнө арыз менен кайрылуусу керек. Бакай Ата району боюнча 9 айыл өкмөтү бар. 9 айыл өкмөтүнүн жалпысынан 600-га жакын арыз түштү. Ошо мыйзамсыз курулган турак жайларды мыйзамдаштыруу жөнүндө. Бүгүнкү күндө ошол арыздардын баарын карап, тиешелүү органдарга тиешелүү корутундаларды алуу үчүн иш кагаздары жөнөтүлүп атат. Кудай буйруса, бул мунапс мыйзамы 2 жылга созулат. 2 жылдын ичинде толук ушу мыйзамсыз курулган курулуштардын бар, турак жайлардын баарын мыйзамдаштырабыз деген ниеттебиз. Жыйындын соңунда айыл өкмөт башчыларына жана жер адистерине, ошондой эле тиешелүү мекеме уюмдун жетекчилерине жергиликтүү калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, талапка ылайык иш алып баруу жагдайы белгиленди. Чолпон Сабитова, Бекжан Жумабек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Бакай Ата району.